жаңа итпекерлі болып қалды да. Елдер жем қылып тартып беріп жатыр уйларына бұны. Дырабылкаға салды. Арзан болғанына байланышты. Елді қарап қойса жақсы нәрсе болады да. Өте жаман. Нашар болып қалды. Жаңа қиын мәселе. Жалал-Абадта жыл жаңыргандан бери жаңгак маңыздын баасы дагы арзандады. 1 сом болсо да кымбатыраак сатууну көздөгөн дыйкандар эртели кеч базарда турушат. Кезинде 180 сомго чейин сатылган жаңгактын бүгүнкү баасы 20-30 сомдон болууда. 100 сом, 150 сом болчу эле азыр өтө начар. 20 сом, 22 сом, 25 сом. Бул эмне деген нерсе? Бул картошка эмес да. Дыйкандар ыйлайт да айла жок. Алган адам жок. Алса ушундай пас сурап каалагандай жанагындай болот да. Өкмөт тарабынан ушундай жаңак жагына кичине көңүл буруп көтөрүп берсе жакшы болмок. Балар мандап келсе болот эле. Биздин чоңдор үстүнө отуруп алып, биздин Кыргызстанда алган адам жок болуп атат. Өзбекстанда алып атат, Өзбекстанга ташып атыруу маңызды. Жаңакты эч ким албай ошол. Быйыл түшүм мол болгон менен жаңгакка болгон суроо талап жок. Мындан улам дыйкандар бааны жогору кармаш үчүн жаңгакты таңгактаганга өтүшкөн. Деген менен маңыздагы мурдагыга салыштырмалуу 3 эселеп төмөн сатылууда. Маңызды эле кыйдатпай калды. Маңызды жаңакты эсептегенде маңызды 80-85 сомго айланат экен деди. Еще анын мээнети канча. Бул баары эле бирдей эмес да, чукмасы бар, карасы бар, ийнелиги бар, ичинде майдасы бар, күкүмү бар. Ошондо мээнет болду да дыйкандарга. Бизге түрктөр кирбей калды. Түрктөр жок. Только через Өзбекстан түрктөр ошол жакта алып атат. Дыйкандар азыр эми тонналап алып келгендерде болбой атса керек, э? Болот, тап келет, айла жок сатышып атат да. Акча керек дыйкандарга деле. Эми кармап отургандан көрө сата берели деп сатышып атат да. Жаңы жылдан бери да түштүбү ошондо? Ооба. Жаңгак токойун ижарага алгандар бааны жөнгө салып берүү боюнча буга чейин бир канча жолу бийликтегилерге кайрылышкан. Инвесторлорду тартуу, жаңгакты экспортко чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр болуп жатканын тиешелүү адистер тарабынан айтылган менен ушул күнгө чейин ишке аша элек. Чындыгында инвесторлорду биздин өлкөгө келүүсү күтүлүп аткан болчу. Бирок эмнегедир ошол нерсе азыркы күндө ошол ачык бойдон калууда. Анткени бул деген жаңгактын баасын биздин өлкөдө чечилбейт экен бул. Сырттан келген инвесторлор ошо керектөөгө жараша алат экен. Ошондуктан инвесторлордун келүүсүнөн, то есть сыртка жаңгакты сатуудан гана баанын жаңгактын баасы көтөрүлүшү мүмкүн да. Ата бизде бул маселе чындыгында чечилүүсү кыйын болуп турат. Жалал-Абад облусунда жалпы 33 000 гектардан ашык жаңгак токой бар. Анын ичинен 28 000 гектары жарандарга ижарага берилген. Токой кызматынын берген маалыматы боюнча бүгүнкү күндө ижарачылардан чогулган 7,5 000 тоннадай жаңгак түшүмү бар. Асия Сыдыкова, Аскар Мамат Исаков, Регион телеканалы, Жалал-Абад.